Олимпиада оюндарына катышкан спортчуларды салтанаттуу тосуп алуу үчүн Манас эл аралык аэропортуна бийлик өкүлдөрү, спортчулардын туугандары, күйөрмандары жана журналисттер келди. Кыргызстандын куржунуна 2 күмүш, 1 коло медалды алып келген спортчулардын ата-энеси, жакын санаалаштары аларды чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Кичинекейинен шок, айткан сөзүнөн кайтпаган, өжөрлүү, эрктүү бала болуп чоңойду. Азыр деле ошол сапаттары калбаган бар. Спортсмен ушул сапаттары менен гана ушул даражага жетип келет экен деп ойлойм дачы. Анан ушул жеңишибиз баарыбызга эле кут болсун. 10 класста келген спортко бираз кечирээк баштады, бирок кечирээк болсо да кууп жетти, көбүнөн ашып кетти. Мунун тартиби, өзүнүн алга умтулгандыгы абдан күчтүү болчу. Бул адам тартиптүү кыз болчу. Баягы машыккандан кийин көчөгө да баспайт, тияк-бияка барбайт, эс алат, анан тренировканы кылат. Бул өзүнүн эрки күчтүү, баягы астыга койгон максатына жетет да, аракет кылат. Мен мындай максат коет, ошого жетет. Утулуп калсам дагы результатым анча эмес болсо дагы бул мелдеш, бул олимпиада мен үчүн чоң тажрыйба берди. Ошол күндөн баштап, утулган күнүмөн баштап эле өзүм үчүн чоң мотивация алдым. Келе жаткан мелдештериме чоң пландарды койдум. Өзүмдүн системамды өзгөрттүм. Ошондуктан азыр даярдыгым буюрса, эмки мелдештерге жакшы десем туура болот. Балдардын бардыгы жаш болуп калды. Мисалы үчүн Акжол Махмудов менен финалда беттешкен бала, ал биз менен күрөшүп жүргөн бала болчу. Эми ал баягы спорттун немесинде айткандай карышкыр деп айтам. Бул балдар чынына келгенде бул 21-22 жашта биз олимпиадага катышып 13-чү место алганыбызга сүйүнгөнбүз да. Бул балдар финалда жүрөт. Эмкисинде 25-26 жаштында болот экен. Кыргыздардын чучугу толгон маалы 25-26 жаш. Алтынды үмүт кылабыз. Күмүш менен коло бар, эми алтынга аракет кылабыз, Кудай буйрса. Чакан жыйындан кийин спортчулар атайын күтүп жатышкан күйөрмандар үчүн Борбордук Ала Тоо аянтына келди. Майрамдык жолугушууга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров келип сөз сүйлөп, кыргыз элин жана спортчуларды жеңиши менен куттуктады. Туубузду желбиретип, Ала Тоо бооруна жеңиштүү кайтып келишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Олимпиадалык медалдарды, спорттук мыкты жыйынтыктарды, спортчуларыбыздын жетишкендиктерин, өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына татыктуу белек деп эсептеймин. Андан соң Олимпиада оюндарында күмүш жана коло медалдын ээси болгон спортчуларга сөз берилип, кыргыз элине ыраазычылыктарын билдиришти. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Силердин колдооңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер бир ушундай биригип турганга эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекет тууралуу бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аянтчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Турпаңга белгиңди чийип кыргыз, туңду көтөр, ар дайым бийик кыргыз. Төркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат, терең тажим этмекчимиз силерге. Рахмат. Аз күн чет өлкөдө жүрсөк дагы өз мекенимде бүгүнкү күндөй сагынган эмесмин. Канчалык алыстыкта болсом дагы ар бириңиздердин колдооңуздарды сезип жаттым. Ушул аянтчага ар бир спортчуну колдоп, баарыңыздардын чогулуп келип, баардыгыңыздардын башыңыздар биригип, ынтымактуу болуп, бизге канчалык күтүп, ишенип, күмүш медалдын баасын утулуп калгандан кийин сезген эмесмин. Сиздердин колдооңуздарды көрүп мен кайтадан өзүмдүн маңдай жүзүмө күлкү, маанайым ачылды. Ушул менин бүгүнкү маанайымды сиздер тартууладыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге 2016-жылы алтын медаль алып берем деп сөз берген болчумун. Бүткүл кыргызстандыктарга сөз берип кеткем. Мен дагы алтын медаль алып келем деп барган бүгүнкү күндө айткан сөзүмө тура албай калдым. Ошол үчүн сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайм. Жок, анда болбойт. Буйруса
Биздин жашообуз өзү күрөш токтогон жок. Ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Таазим сиздерге. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарга терең ыраазычылык ушундай бизди колдоп, коштоп келип бергениңиздерге чоң рахмат.